Мага айтыңыздарчы, идентификация боюнча мамлекетте канча акча бөлүнүп берилген? Бул биринчи суроом. Идентификация боюнча. Идентификация боюнча 2016-жылы бюджетный суда алганбыз 28 миллион. Толугу менен Минфинге кайта төгүп бердик. 2007-жылы биздин сметаны 40 миллион сомго көбөйткөн, именно идентификация боюнча. Бирок аны биз жыл сайын акча сурабайлы деп, ошол Минфинде аккумуляционный счет ачып, ошол биркадан түшкөн акчаларды кайта эле ошол идентификационный счетко түшүрүп атабыз. Ошол счет топтолгондон кийин Минфин кайта бизге ошол акчаны берип атат. Мына сиз айтып атасыз, Кыргызстан боюнча идентификация жана биркалар басып бүтүрүп калдык депчи. Бирок менин маалыматым боюнча бүтө элек да, бүтө элек. Иштер болуп атат. Сиздерде азыр анализ барбы? Мониторинг жүргүздүңөрбү? Кыргызстан боюнча канча бодо мал, канча жандык мал менчик да көпчүлүгү. Ошонун ичинен региональный, Нарын областында канча, Кара-Кожур жакта канча, ушундай силерде данныйлар барбы? Бизде ошондой данныйлар бар, ар бир район, область боюнча. Бирок азыр жанымда республика боюнча айтып бере алам, канча бар экен. Жок, анын кереги жок, кагаз үстүндө керек болсо сурап алабыз. Анан ири чоң базарларда, Ош базары, Кара Суу базары, Аламидин базары, жана крупный чоң шаарлардагы базарларга силерде барбы күнүнө канча бодо мал, канча жандык мал, канча тоок союлуп кирет? Бизде ар бир, мисалы, бул базарлар боюнча Бишкектик инспекцияда хронометраж жүргүзүлөт. Бул ушундай маалыматтар бар. Жо, мен эмне себептен айтып атам муну? Мен байгыда да айткам. Негизи базарга мындай прямой келбеш керек, мал союлуп. Себебинде оору жалаң ушул адам жеген тамак менен келип жугат. Бүт эт болобу, бөлөк продовольственный продукция болобу, баары тең текшерүүдөн лабораториядан өтүп, анан кириш керек деген маселе турат. Туурабы? Бүгүн ага биз жетише элекпиз да. Эми акырындан жетишип келатабыз, ошондой требованияларды күчөтүп атабыз. Примерно качан жетишебиз? Мисалы үчүн Ош базарына оптовыйга таңкы саат 3-төн баштап келе баштайт бүт малдын эти. Бул кандай келиш керек мына? Өзүңүз айтыңызчы мына. Бүт кандайча жол менен келиш керек? Негизи биздин талап боюнча бул убойный пункттан союлуш керек, ошол жердеги ветеринардан справка алыш керек. Анан кийин ошол справка менен базарга келиш керек да, биздин ошол жакта базардагы лабораториянын сотрудниктери, лаборанттар текшерет да, ошо менен уруксат бериш керек да. Ошо деңгээлге качан жетебиз примерно? Азыр акырындан оңдоп келатабыз, ошого жетишкен. Ой, акырындан деп 25 жыл өттүм. Качан? Примерно. Буюрса 1 жылдын ичинде бүтөбүз деп эле пландообуз бар. Сиз өтө короткий суроо айтып атасыз. Бүгүнкү күндө бөлөк мамлекеттерге биздин фитосанитариядан жана ветеринариядан алынган сертификаттар менен сата алабызбы? 10 секунд. Жер жемишти, анан жана эт продукцияларды. Эт продукцияларын проблема жок, биздин сертификат менен эле чыгып атат бул. Бүт өлкөгө. Бүт өлкөгө. Кытайга дагыбы? Кытайга да. Ой, чыга албайбыз. Жок, жана уруксат берилген, протоколдор менен берилген, ошо менен чыгат. Чыга албайсыңар дейм, сиз калп айтып атасыз. Азыр мен просто убактым өтүп калды, мен жазыш жүрүндө сурайм, сиз мага берсеңиз, каяк менен сатып атасыз?